Буга чейин эңиштерге түшүп келе атабыз. Илгиз Баймурзаев Чаткал районунун жуун билек балугандарынын бири. Ал эреңиш боюнча 5-чи рет өтүп жаткан чемпионатта 70 кг салмакта күч сынашып, өз салмак категориясында 1-чи орунду багындырды. Эреңиш Кыргыздын улуттук оюну. Мен ушу биринчиликти 70 кг салмакта алдым. Буга чейин 1 ала эле келем. 3-2 местаны алып жүргөм. Бул Кудайдын немеси экен, бүгүн ушу 1ге кеп калдым. Өлкөнүн туш тарабынан келген 50дөн ашуун балбан 5 салмак категориясында күч сынашты. Алардын жеңүүчү аталгандары атайын сыйлыктарга ээ болушту. Чемпионаттын байге фонду 250 000 сомду түзүп, аны жергиликтүү бийлик бөлүп берген. Бул байген фондунун Канышка эл өкмөтү тарабынан 250 000 сом акча каражаты каржыланды. Биринчи орунга 20 000, экинчи орунга 15 000, үчүнчү орунга 10 000 деп 5 салмак категориясында чемпионат болду. Негизинен Жалал Абад облусунан биринчи орунга чыкты команда оюндарда. Эреңиш боюнча биринчилик алыскы райондордо, тагыраагы Чаткалда алгачкы ирет өткөрүлдү. Мындай демилгени жергиликтүү бийлик сунуштап, аны улуттук оюндарды өнүктүрүү дирекциясы колдоого алган. Региондордо биринчи жолу өтүп атат. Мисалы, областтардын центринде же болбосо Бишкекте, Чүйдө көбүнчө өтчү. Азыр мына ушундай Чаткал районуна келип биринчи жолу өтүп атат. Биз да абдан кубанып атабыз. Жер өтө кооз экен, эли мыкты экен. Баардыгы тең туура кабыл алышып, өтө сый мамиле менен өткөрүшөт. Балбандардын баары мына ушундай четтеги райондордо экенин биз азыр аныктап көрүп атабыз. Эреңиш боюнча 5-чи республикалык чемпионатта командалык эсепте Жалал Абад облусу алдыга чыкты. Улуттук оюндарды өнүктүрүү дирекциясы эреңиштен башка да улуттук спорттун түрлөрүн алыскы райондордо өткөрүүнү пландоодо. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.